Ассаламу алейкум. Урматтуу мекендештер, чындыгында бул чыгарууну, берүүнү бир аз ойлонуп, бир жагынан күлкүн келсе, бир жагынан ыйлагын келет. Амансыздарбы? Бизди мына Москвадан көрүшөт, дүйнөнүн булуң бурчунан основной 40% Кыргызстандан көрүүчүлөрүбүз бар. Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Неден баштасак? Акыркы учурларда аябай көп эжекелер чалып, ыйлап, жазышкандар аябай көп магачы. Анын себеби эмнеде десек, эр талашмай да. Бирөөнүн эрин талашмай, ошол үй бүлөсүн бузмай, окшогон темалар аябай көп кетти да. Эми кичине каналыбыз бар, биз дагы азбы көппү элдер көрөт. Ушул маселени чыгарып койсоң деп көп суроолор болгондугунан мына ушул берүүнү берип атабыз, сүйлөп атабыз. Биздин максатыбыз ушундай эч кимдин үй бүлөсү бузулбасын деген эле мааниде. Мына кечээ күнү эле бир эжеке ыйлап байланышты. Чоң эле 78-жылкы деди, ушундай бир неберелүү эже менин жолдошум азгырып, аябай не то смстер жазып жана кылды деп жазды да. Прям эми улуу сөзүдө уят жок, эми ушул бул нерсени духу жеткен эркек кылат, келбейсиңби ана мына депчи. Анан эже жана кылып телефондорун текшерип олтуруп билдим дейт да. Билип анан кийин эрин айтса, мен тамашалап эле койдум эле деп жана кылыптыр. Биз нике кылып анан ошол жолго баралык деп жана кылыптыр да. Бул жерде маселе экинчиге алуу маселеси эмес да, жөн эле бир жанагы иш кылсак дагы ошол нике менен кылалы депчи. Бул времени нике деген болот да. Мисалы биз сүннөт дейбиз. Мында могу жерде бир кенен айтып коеюн, сүннөт дегенде биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кандай аялдарга үйлөнгөн дейт да. Мисалы эрден чыккан бир 25 жаштагы кызга бардык эле бойдок жигит эле нада буйт мындай үйлөнүп кое берет да. Эми биз ошондой сүннөт дегенде ошо бир 2-3 баласы бар, же ошо кыйналган, ушул балдардын атасы жок, ошого бир ата болоюн деген мааниде үйлөнүп, урпак көбөйтүп, соп табышыбыз керек эле да туурабы? Аз бизде жаш кыздарга үйлөнүп, ушундай экинчилик кылтат да. Тем более бул жерде времени нике болуп атат да. Биздин динде времени нике жок, билесиздер. Андыктан туугандар, көңүл кош карабаңыздар. Кимде мына ушундай башында өткөн нерселер болсо комментарийге жазып коюңуздар. Андан 1-2 күн алдан эле бир эжебиз ыйлап жана кылтат. Ушул эрим туура эмес кыздарга барып, мынакей акчалар көп которулгандыгынан билип калдым дейт да. Мына эми кыскасы буга окшогон тема аябай көп да. Эми мурдалары буга окшогон видеолор көп чыгарат элек. Азыр эми бир аз эми наркы беркин көрүп калдык, билип калдык деп токтотуп койдум эле. Мындай берүүлөрчү. Мындан ары эскертүү иретинде чыгара бермекчибиз. Сүрөттөрүнө чейин жөнөтү да, жанагы биринчи эженчи, жана 78-жылкы деген эженчи. Небереси бар, чоң эле мындай, тың эле мындай элеже экен да. Чоң небереси бар, кыз-кызыны турмуш жолго узаткан. Эми аманат деп эжекебиз аудиолорун угузду, эми страшный тоба кылдым. Кудай сактасын, бирөөнүн жашоосун бузуш канчалык кызыкпагыңыздар туугандар. Чымчыктын, Чабилекейдин уясы дагы бузулбасын да. Чындыгындачы, Чабилекейдин уясы дагы бузулбасын. Тынч аман бул Москва жергесинде, Россия өлкөсүндө иштегени келдикпи? Ошол телеген ой максатыбызга эле жетелик да, башка маселелерди кылып, бул жакта ызчу кылып, мына жана кылбайлык. Ошо кыргыз деген атыбызды туура жак менен тааныталык. 1-2 күндө буйруса, Рустам Калматов агабыз аябай чоң маселени көтөрөйүн деп сүйлөшүп жүрөбүз. Агам прям каттуу видеолор чыгат. Байкап туруңуздар, страшный тоба калдым. Аны уксаң чачың тик турат да. Мына ушундай кыргыздар дагы бар экен депчи. Мына анан өзүбүздүн мына жигиттер дагы байланышкандар бар. Өзү мына бригадирлерден жабыр тарткандарчы. Мына эми документацияны түшүнбөгөн мындай балдар бар го, сөзүңө хоп деп мындай макул дей бере турганчы. Мына ошондой балдарды жумушка алып атып, трудовой договор берилген официальный жумушка дагы расчетныйларын бербей акырындачы. Мисалы, Паланчиев түкүнчү айлык алган болсо, бардыгы официалдуу түрдө тиркелет да наракка. Анан акчасы ошол картасына түшөт. Бул балдарга азыраак акча сумманы айтып туруп, мисалы күнүгө 2500дөн ишке алып туруп, негизи самом деле 4000ден алган болсо,
акча түшкөндөн кийин кайра которгузуп, мына ушундай кыйын жигиттер дагы бар экен да. Кудайдан корккула чындыгында. Жебегиле эмес, жегиле. Ошол жерде бригадир болгонуңар үчүн деле акча төлөп берет да, чындыгында ошол өзүңөр между жана компаниянын ортосунда эле акча жейсиңер да. Тим более акча көбүрөөк аласыңар. Анчалык көп албагыла. Мына расчетун бербей бир доскебиз жүрөт мисалы да. Эми аны 70-80 миң эле экен, эми ал үчүн мен YouTubeга чыгарам деп сүрөттөрүңү мына коем дегенден бир аз тартынып турам. Уят, просто уят. Эми өзүбүзгө өзүбүз мындай поддержка берип, өзүбүз колдобосок ким колдойт да? Мисалы мына такалып ошол кыргызга эле такалып барат да. Прям нарак өтө алышпайт да. Мисалы бир маселелер чыгып кетсе дагынчы эмнеге деген суроо да. Ошого биз өзүбүз кыргыз деп күйөйлүк туугандарым, азбы көппү көрүүчүбүз бар, акылдуулук кылып көп сүйлөп койсом кечирип коесуздар. Жакшы жүрүп жакшы кетелиги деген маселе. Былтырлардан көп нерселер чыгардык. Мына элибиз, жерибиз, биримдигибиз бар экен. Жакшылык жамандыктарды аябай уюшумдуубуз, кайрымдуулук видеолордо акча котормой, нары бери мындай чоң зубурлорду жабып атабыз да. Кудайга шүгүр. Алхамдулилла, азбы көппү тарыхыбызда жакшы иштер кылдык. Кудайга шүгүр. Алда болсо биз элге көпүрө болуп, мына силердин бир поддержкаңыздар менен мына ушундай кылып жүрөбүз биз дагынчы. Рекламага тартып жүрөбүз, азбы көппү жаман сүйлөгөн, туура эмес нерселерди тууралап атасыздар. Бардык комментарийлерди биз окуйбуз туугандар. Андыктан кемчиликти айта бериңиздер, кемчиликти бетибизге айта бериңиздер. Анан чыгып аткан жаш бизнесмендерге деле ийгилик каалайбыз. Аябай көп биздин кыргыздар бизнестерин ачып атышат. Аларга биз айтарыбыз, биринчи документацияны тууралап алыңыздар, ИПларды тууралап алыңыздар. Россиянын нормасына ылайык келтирилген шартта продукт сатсаң, ошо продукттан ошондойду сактап сат демекчи да. Ашкана иштетсең, бардыгын документальный кылып ал, разрешение полный сурап ал демекчи да. Көп бир туугандарыбыз көп бизнестеринде акча берип, ушундай жана кылышат да. Ал деле аз суммада акча эмес дегендей да. Өзүгө так бололук деген туугандар акыркы учурларда көрүп атасыздар. 7 ошол октябрга чейин аябай каттуу рейдтер болуп атат. Мына Москвадан, Кыргызстандан келгенден кийин бир страшный текшерүүлөрдү да көрдүм да. Кудайга шүгүр тосподу, бирок чекеден тосту, бирок таксилерди, башка машиналарды ошого документтерге так бололук, тилеген ой максаттарыбызга жетелик, ар дайым биримдикте, ынтымактыкта, бирөөнү көрө албай ушундай жазыштыктан Кудай таалам сактаган болсун да. Ушул көрө албастык деген маселе аябай көп курчкен да биздечи. Жакшы бир иш баштаса дагы бир кыргыздын бир жетишкендигин элге чагылдырган болсоң, пул паланчы түкүндө иш кылган деп бир каяктагы бир 10 жыл мурдагы ишти айтат да. Кудай таала кечирген болсун ошол күнөөсүнчү, ошол адамды. Биз эскертип, ачып, жазып, аны жайылтпай эле коелук да. Көрүшкөнчө туугандар, ишиңиздер ийгилик. Ар дайым тынччылыкка жүрөлүк. Канал каттала кетиңиздер. Ушул Москвада болуп аткан орчундун маселелерин көтөрүп туралык деп берүүлөрдү даярдап атам. Буюрса, алда бирге көрө жатарбыз. Амандыкта жолугалык. Ассаламу алейкум.